Сууга кайнатылган жумуртканын инсан организмине пайдалуу экени баарыбызга белгилүү. Ал эми жумуртка кайнаган суунун пайдалуу экендигин билгениңизде аны эч качан төгүп жибермек эмессиз. Окумуштуулардын айтымында жумуртканын кабыгы организмге сиңимдүү идеалдуу кальций, протеиндин булагы. Андыктан ал кайнаган сууда аталган заттарга байып калат. Натыйжада сууну муздатып бөлмөдөгү гүлдөрүңүзгө куюп турсаңыз, алар абдан тездик менен өсүп, гүлдөп, сизди кубандырып турат. Экинчи, жумуртка кайнаган суу менен чачыңызды жуусаңыз, сиз коюу, бекем, жибек чачка ээ болосуз. Көпчүлүк учурларда чачка кальцийдин жетишсиздиги анын түшүшүнө, протеиндин жетишсиздиги чачтардын сынышына, гүлдөшүнө алып келет. Ошондой эле жумуртка кайнаган сууга бир аз сода кошуп, күйгөн, кир болгон идиш табактарыңызды жуусаңыз агартат. Ал эми жумуртканын кабыгы тууралуу айтсак, курамынын 90% кальций карбонатынан турат. Ошондой эле организмге жетишпеген майда элементтерди да камтыйт. Алар жез, фтор, темир, марганец, молибден, фосфор, сера, цинк, кремний жана башка болуп, бардыгы 27 элемент. Анын химиялык курамы биздин тиш сөөктөрүбүз менен толук дал келишет жана биздин баш мээбизди стимулдаштырууга жөндөмдүү. Андыктан кальцийдин жетишпестигинен улам келип чыгуучу ооруларга шыпа боло алат. Сөөктөргө өзгөчө карыган адамдардын сөөктөрүнүн морттугунда, зат алмашуунун бузулуусунда, ити оорусунда, балдардын тишинин туура эмес өсүүсүндө жана бузулган тишке, омурткалардын кыйшаюусунда, суук тийүүдө жана башка. Жумуртканын кабыгын колдонуу үчүн аны алгач таза жууңуз. Ак пленкасын калтырыңыз. Анткени анда көп пайдалуу заттар бар. Андан кийин кабыгын сууга 5-10 мүнөт кайнатабыз. Бул бактерияларды өлтүрөт. Сүлгүгө же табакка салып күнгө кургатабыз. Кофе майдалагыч же блендер менен колдон келишинче майда кылып майдалайбыз. Даяр болгон порошокту айнек идишке салып алабыз. Эсиңизге салабыз, онкологиялык оорусу барларга жумуртканын кабыгын колдонууга чечкиндүү түрдө тыюу салынат. Дарылыкка тооктун жаңы гана жумурткасынын кабыгын колдонуу керек. Жумуртканын кабыгын кургатып, караңгы жерде бөлмө температурасында оозу жакшы жабылган айнек идиште сактоо керек.